Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Балбак Түлебаев жыйында муниципалитеттин кызматкерлерине катуу кайрылды. Ал 2 жылдан бери транспорт маселеси чечилбей келе жатканына ызырынды. Иштебейсиңерби орунду бошоткула. 2 жылдан бери ушул жерде иштедим. 100 күн көлгө губернатор болуп кеттим. Дайыма көйгөй чечилбейт. Башты чайкайсыңар, отурасыңар. Иштебейсиңерби орунду бошоткула. 2 жылдан бери мен ушул жакта иштедим. 100 күн эле көлгө кеттим, губернатор болдум. Всегда проблема транспорт. Башты чайкайсыңар, отурасыңар. Көйгөй чечилбейт. Ошол бойдон калды бардыгы. Күндө мага жазат Фейсбуктан. Каждый день пишет. Вы отключите, пожалуйста, микрофон. Каждый день пишет. Там проблема, здесь проблема, там проблема, здесь проблема. Элементарные вещи не может быть. 2 күн мурда кызматтык милдетин өткөрүп берген Садыр Жапаров тоого эс алууга барды. Ал 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү деп жатат соц тармактын баракчасына. 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү. Буга чейин 24 сааттан 20 саат иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элдин бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. 6 октябрь күндөрү бир атка минердин чекесинен черттирбей, бир айнек сындырттырбай, өлкөбүздө жараланган оор абалды колубузга алып, мыйзам таласынан кайттык. Тынчтык жолу менен бийликти алмаштыра алдык. 2010 жылкы окуялардан сабак алалы дедик. Ошого макул болуп, тынчтыкты сактап берген эл журтума терең ыраазычылык билдирем. Албетте 5 октябрь күнү 10 гүлүнүн бири гүлү ачыла элек чырактай улуубуз Үмүттүн каза болушу баарыбызды өкүндүрөт. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торукко толсун. Кудайым бейишинен берсин демекчимин. Куран окуп туралы башка арга жок. Андан сырткары 1000ден ашуун жарандарыбыздын жаракат алышы да кейитпей койбойт. Сакайып кетишин тилейбиз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. 1,5 айдын жарымын гана толук кандуу иштедик. Ушул аралыкта бир топ иштерди аткарганга үлгүрдүк. Бир топ жылдан бери басылып жаткан кагаз иштерин ревизия кылып жаттык. Көптөн бери чечилбей келген трансформация маселелерин чечтик. 100 миңден ылдый кредит алып, үстүдөн төлөй албай жүрүшкөн жарандарыбызга 3 айлык үстүдөн мамлекет тарабынан жардам кылалы деген чечим чыгардык. Айла жок, мамлекеттин күчү жетсе баарына жардам берет элек. Жокко айла жок экен, бирок Кудай буйруса ага да жетебиз. Убакыт келет. Кыскасы аз убакыттын ичинде колдон келишинче көп иш жасадык. Кудай буйруса мындан ары да баары жакшы болот.